Биздин bir министр ыйлап келди магачы. Ыйлап келди. Эмне болду? Кече дейт, олтурсам телефонума жанагы bir мындай видеозвонок келип калды дейт. Видеозвонок келсем туугандарыбы, же башкаларбы деп баса калсам эле дейт, ар жагында Көлбаев турат дейт. Көлбаев туруп эле сразу айтты дейт. Ушу монун жумуштарды бүтүрбөй турган болсо, эртеңден баштап азабын тартасың. Ыйлап келди мага мына мен өзүмө. Так? Анан мен айттым, мен кетем, айрызын азыр жазам деп. Жок, токто, кетпейсиң. Мен сага жооп берем, кетпейсиң, иштейсиң. Деп аны алып калып, анан кийин чара көрүүгө милдеттүү болдук да бизчи. Алар кимдер депутат болуш керек, кайсы партиялар өтүш керек, ким парламентке барыш керек, ким кайсы шаарга мэр болуш керек, ошондон бери чечип калышкан да. Мына ачык эле айтыш керек, милицияда көп жылдар иштеп кеткен балдар бар. Милицияларды тимеле тоготпой эле калышкан. Гаилерди такыр тоготпой калышкан. Ал эле эмес, гаилерди эле эмес. Мына конторада отуруп, ушулар менен тынымсыз иштеп аткан коопсуздук кызматкерлерин тоготпой калышкан. Көпчүлүгүн өздөрүнө буруп алышкан. Так, көпчүлүгү ушу биздин конторага да кирип кетишкен. Мен канчадан бул жерди тазаладым. Күнү-түнү иштеп отуруп. Так. Милицияга канчасы кирип кетишкен бардыгы. Жакын жолоп, жанына барып сүйлөй алышпай калган. Биздин генералыбыз деген кыйындарыбыздын бардыгы. Ошого сүйлөй албай калышкан. Ушундай оор акыбалда калып кеткен биздин мамлекет. Урматтуу туугандар. Мына ошондон Кудай буйрса биз чыктык.